Жеңиш Парпиевич, азыр маалыматты айтып кеттиңиз. Жалпы 300 миллион сом тегереги каражат жумшалды. Так сумма барбы? Урматтуу Мирлан Сакыч, бара сумма? Минфинде так сумма бар? Жалпы, урматтуу депутаттар, ушул сот укуктук реформанын алкагында 8 жылга 3 миллиард 600 миллион сом деп эсептелген. 2018 жылга 256 миллион, анын 222 миллиону каржыланды толугу менен. Мына кийинки үстүбүздөгү жылга 2019 жылга 744 миллион сом каралган. Ушул соттук реформа алкагында. Мына урматтуу өкмөт мүчөлөрү канча деген миллиондогон миллиардка жакын каражат жумшалып атат ишке ашырууга. Эффект кандай болуп атат? Бул мыйзамдарды ишке ашырууда кайсыл өлкөлөрдүн опыттары эске алынды? Бизге мындай бир табияты менен жакын мамлекеттер барбы? Бул ыкма бизде Казакстанда бар. Биз негизинен кызматкерлерибизди Казакстанга жиберип, ошол жерден окутуп аттык, мына жакын областтарда. Жана башка мамлекеттерде бар. Ген прокуратурада барбы маалымат? Кайсыл конкреттүү мисалы дагы? Литва мамлекетиники биякта айтып атышат, мына Литва мамлекетинин практикасы эске алынган. Казакстан, Литва, Украина. Мына ошол мамлекеттерде бүгүнкү күнү айыппулдар боюнча орточо эмгек акка салыштырмалуу же орточо күнүмдүк керектөөчү корзинага салыштырмалуу канча пайыз түзөт? Жөнөкөй эле жана азыр популярдуу болуп кетти. Түкүрүккө салынган айып. Барбы маалымат? Урматтуу Мирлан Сакыч, бизде негизи чет элдик тажрыйба каралды. Эми алардын негизинен ар кандай экен, мамлекеттерде ар кандай экен. Вот, мисалы үчүн Сингапурда да ушундай статья бар экен. Выбрасывание мусора и плевки на улицах предусмотрен штраф 1000 сингапурских долларов, это где-то $740 США. При первом нарушении, при повторном 2000 сингапурских долларов, при третьем и следующих 5000 сингапурских долларов. А Сингапурда орточо эмгек акы канча? Ал жөнүндө маалымат жок экен. Мына маселе ошондо да, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Негизги ой жакшы болгон. Мындай бир маданият, тартип, тазалык болсун деп. Бирок баягы айыппулдун өлчөмүн бекитилип атканда эмгек акын эске алып, социалдык тармакты эске алып, ошону карасак туура болмок. Мен юрист эмесмин, бирок баягы каралып атканда категория деп өткөн экен. Кайсыл категорияда кандай штраф бар, кандай айыптар бар. Мындай ачык айкын ошол мезгилде маалымат болгон эмес да. Талкуулоо болуп атканда бир топ суроолор болгон. Даярбыз, бардыгы жакшынакай. Биз мына даярбыз деп келгенсиздер. Мына ОСАГО боюнча мен эсимде 2015 жылы Өнүгүү прогресс фракциясы көтөрүп, мына ошол ишке кире турган жылды жылдырып 2018-ге жылдырылган. 19. Азыр дагы мына толук кандуу даяр эмес. Эртең мул дагы жакшы эмес маселе болуп калышы мүмкүн.